Алдан тайсам үн қатпастан үшкіріп, көздөрүмдөн арзулуктан от күйүп, бир сөз арна ошол жетет ардагым, ай жүзүмө калсын сүйүү сүртүлүп. Каттуу сүйлөп койсом көнүң оорутуп, дароо койбо сезимиңди солутуп, түшүндүрүп айткын оңдоп катамды, мен каалайын күнөөлүгө окшошуп. Көңүл чөгүп турган чакта сумсайып, кекетпегин жан дүйнөмө муң салып, мени менен бирге экенин билдирип, кара мени кубандыра жылмайып. Ар бир максат кыялыңдын төрүнө, мени да кош кыла көрбө бөлүнө. Деңиз суусун кечип өткөн дебедим, сен жөн эле күлүп кара көзүмө. Күлөт десе жалган жүзүн көрсөтүп, кылып кетпе чыккынчылык сүйүүмө дейт. Ай баракелде. Дал ошол керемет саптардын, сүйүү жөнүндө саптардын автору Айгерим Кожобекова, жаш акыныңыз бизде конокто. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Өзгөчө жагымды, өзгөчө сонун жазылган экен. Сиз дагы сонун окудуңуз. Абдан таасирдүү. Аракет жасадым. Эң сонун. Кош келиңиз Айгерим. Дал ошол Алмаз мырза окуган ырдын тарыхы тууралуу айтып бербейсизби? Сүйүп туруп жазылды беле, жашап жазылды беле, же жөн эле жазып койдуңуз беле? Чын-чынын айтканда, негизи өзүмдүн жашым сүйүүгө кандай десем жетелек болгондуктан, кээ бирде ушун жасап жазганга дагы муктаж болосуң да. Анын сыңарында көбүнчө баягы ырчылар менен иштешип, обон жаратууга ырлар керек болуп калганда, ушундай жасап жазууга туура келген. Бирөөлөрдүн айтуусу менен укканымдын жашап жазган ырлар барбы? Жашап жазган ырлардын көпчүлүгү бул мекенге, энеге, ушундай бир өзүмдүн турмушумдан алынган ырлар. Демек сизге сүйүү келе элек. Ошондой десем болот. Ана сиздин баягы жашыңыз чындыгында өзүңүз айткандай жап-жаш бойдон турасыз. 19да, 19да жашыңыз. Анан 10 жыл болуптур. Калем кармап ыр жаза баштаганыңызга. Эң биринчи ошол 9 жашыңызда кандай ырлар жазылды эле? Эң алгач жазганымда атама жана апама деп ыр жазганмын. Атама башка, апама башка. Бардык акындар болуш керек, чоң энеме, чоң атама деп. Ошентип жазылган. Буюрса бүгүн 5 апрель күнү Алык Осмонов атындагы улуттук китепканада 10 жыл талбай калем кармап колума аттаныпмын акындыктын жолуна аттуу поэзия кечесин өткөрүп атам. Ошол жерде баракелди. Ооба. Мынча сонун. Баягы жап-жаш болду, ошондо поэзия кечесин өткөрүп баштасаңыз мен ойлойм. Болсо ошол да. 10 жыл, 20 жылдан кийин өзгөчө баягы бир гана Кыргызстанга эмес, балким КМШ өлкөлөрүнө тарай турган ырларды жазып, ошол биргеликте кечип өткөзсө. Балким оозуңуздан уксак, башкача болсо керек. Анда редакторум сен деген бир ушундай жагымдуу ырды окуп берейин. Редакторум сен. Көңүлүмө жакпас ишти кылдың деп, кекетүүгө акым да жок сестең деп. Ал анткени жүрөк сени жактырат, буйруганын жылуу сөзүң арна дейт. Кээде олтуруп, эркеликке салынып, алам сага 5 мүнөткө таарынып, ошондо да эр мүнөзүн көрсөтүп, жагатмага турбаганың жалынып. Болбосок деп мамиледе кейиштүү, сүйүү бизге болсун деймин жемиштүү. Сенин сүйүүң канча экенин билбедим, менин сүйүүм экөөбүзгө жетиштүү. Сүңгүп кирсем ырларымдын ичине, сен жөнүндө сапуланат тизиле. Бул махабат китеп болуп жаралса, редактору сен болмоксуң албетте. Бул махабат китеп болуп жаралса, редактору сен болмоксуң албетте. Ай баракелде. Эми редакторду табыш керек да. Ооба. Редакторду тапкандан кийин мен ойлойм, башкача ырлар жазыла баштаса керек. Ооба, чыныгы сүйүү жөнүндө. Чыныгы сүйүү. Анан сиз кайсыл акындардан таасирленесиз? Кайсыл акындардай болгуңуз келет? Балким алардан ашкыңыз келет? Негизинен баягы адабиятка аралашып, поэзияга сүңгүп киргенден баштап эле Алык Осмонов атабыздын баягы чыгармаларын окуп, өзүнүн баягы эми кандайдыр бир сабак албасаң дагы ырларынан сабак алып, ушул акындыкка болгон кандайдыр бир эргүү, кызыгуу пайда болгон десем жаңылышпайм. Кыргыз поэзиясынын падышасы десек болот. Чындыгында кезинде Алык Осмонов дагы
Пушкинди мугалим катары көрүп, Лермонтовдун окуучусу катары өзүн саначу экен да. Сиз дагы ансыңары буюрса улуу акындарды кумир тутуп, алардын артынан ээрчип жакшы чыгармалар жаратып атыптырсыз. Анда мен жашап жазган ырларынан уккум келип атат да, Алмаз мырза. Мен мекен жөнүндө, аты неме болгон сүйүүм жөнүндө жасап эмес, жашап жазам деп атпайбы? Чындыгында ата энеге болгон сүйүү ыйык сүйүү, тунук сүйүү, таза сүйүү, Анда дагы бир ыр сурганбайлыбы? Анда апама арнаган, жеке эле мен апама эмес, бүт апаларга арналган ырды окуп берейин. Керегим апам, кереметим керилген. Көз мончогум жанга даба пейлиңден. Колдору жумшак, сөздөрү жылуу жаратман, ким дегенде апам менин дээрилим. 9 ай бою салмагым салсам боюңа, торолгончо күн түн болдум оюңда. Түйшүгүмдү тартканыңды койбойсуң, тултук кызың акылга кирип калса да. Бактым тоодой күлүп турса апакем, башка андан артык бакыт бар бекен. Багыңды атсын жаратканым ылайым, бар бол кызым деген сөзүң дар экен. Мен өзүмдүн кемчилигин көрсөтүп, мұң айттымбы толгон жүрөк бөксөртүп, мезгил менден 3 тилегин сураса, мейримди апам жашаса деймин түбөлүк. Мезгил менден 3 тилегин сураса, бүт апалар жашаса деймин түбөлүк. Айтканыңыз келсин. Баракелди, айтканыңыз келсин, бүт апалар жашаса экен түбөлүк деп аягын өзгөчө бүтүргөн экенсиз. Анан балким ушул китепте сиздин жанагы биринчи жазгандырыңыз, алгачкы жазган саптар бар, же жокпу? Жок, бул жакта мен 2015 жылы дагы бир китеп чыгаргам, ырлар жыйнагы деп. Ага өзүнчө бир ырлар жыйналып чыккан. Буга болсо ошол 2015 жылдан берки жазылып келинген ырлар топтолуп жарыкка чыкты. Анан айтуңуз боюнча экинчи китеп дагы жарыкка чыккан. Ооба, буйруса ошол 2 күн мурун бул китепти колума алдым. Атама кат деген аталышта басып чыгарылды. Буйруса бул китептин бет ачарын ошол бүгүн презентациялап элге тартуулайм. Демек бул китепти атаңызга кат кылып жазган турабайсыз? Ооба, негизинен ошол атамдын көзү өтүп кеткенине байланыштуу. Баягы атам жанымда жүргөн сыяктуу кылып атама кат жазып, туулган күнү сайын ушинтип жыйнап отуруп көп болуп кеттир. Ошонун натыйжасында ушул аталышта чыкты. Акындык жолго аттандым деп атпайсызбы, Айгерим? Негизи акын болуш бул өтө жөнөкөй иш эмес да. Абдан кыйын, абдан түйшүктүү, ушунчалык бир сиздин ой толгоолоруңуз дагы башкача болуш керек деп ойлойм да менчи. Анан сиздин үй бүлөдө башка акындар дагы барбы? Ушинтип негизи эле кантип мен акынмын деген чечимге кантип келдиңиз? Кайсыл ырды жазгандан кийин келдиңиз балким? Негизинен башында сен ыр жазасыңбы десе, сен кимсиң деп сураса, мен акынмын деп айтуу бул алда канча кыйын болчу да. Анан кийинчерээк эл өзү эле бул ыр жазат, бул жаш акын деп өзү эле атап калат экен да. Анан талантыңды көргөн соңчу азыр бирөө сурап, сен кимсиң деп ыр жазасыңбы десе, ошондой окшойт, сизге кандай карайсыз деп ушуну элдин өзүнө кайрылуу жасайм да. Алар өзү болгон талантымды көрүп, акын экен деген натыйжага келип, өздөрү ушундай жаш акын. Сиздин окурмандарыңыз берген турбайбы акын деген атты сизге? Ошондой десем болот. Эң сонун. Кайсыл учурларда өзгөчө мындай ыр жазган өзүнүн мезгили болобу? Жазган мисалы жаз, жай, күз, кыш же кандайдыр бир мисалы жамгыр жаап жаткан кези, же айланам мемиреп тынчтыкта болуп, мисалы түн уйкуга баардыгы берилип жаткан кезиндеби? Кайсыл учурларда илхом сизге аябай катуу келет? Негизинен баягы эргүү убакыт деле талап кылбайт. Бул кайсы убакыт болбосун өзү келе берет да. Балким түнү, балким күндүзү уктап жатканда деле келиши мүмкүн да. Баягы туруп атканда деле тилиңдин учунда ыр саптары тизилип деле турасың да. Анан баягы болгону ойлойм, биринчиден талант керек, жана ошондой эле баягы сенин жүрөгүңө жеткен бир жашооңдо бир көрүнүш же болбосо бир элес калтырып кетиш керек да, бир нерсечи. Мына ошонун натыйжасында анан ырлар жүрөктөн чыгып, элдин жүрөгүнө жетет деп ойлойм. Жакшы, дал ошол ырларыңыз сиздин Instagram баракчаңызда дагы элдин жүрөгүнөн түнөк таап жатат десек биз эч жаңылышпайбыз да. Instagram тармагына киргизүү кандай башталды?
негизинен баягы башына башталганда бул көркөм окууда сабакта отуруп Алык Осмоновдун ырларын көркөм окуп, анан ошондон башталган. Инстаграмга жайгаштыруу мен билгенден, мен окуй электен бул поэзияны окуп, анан киргизген эч ким жок экен эле да. Анан баягы биринчи окуп, анан киргизгенде эл туура кабыл алды, баягы элге жакты дегендей. Кийинчерээк биринчи менин деле көркөм окуум анча жакшы эмес болчу. Кийинчерээк барып меники деле оңолду десем болот. Анан бир максат койгом, жеке эле мен өзүмдүн атымда эмес, кыргыз поэзиясын элге жайылтам депчи. Мына ошол максат менен өзүмдүн чыгармаларымды эмес, кыргыз акындарынын чыгармаларын элге жеткирип, ошол поэзия тууралуу элге маалымат берүүнү туура көрүп, мына ошол Инстаграмда барак дагы ачылып калган десем болот. Сонун. Ооба, сизге терең ыраазычылык билдирели. Албетте сиздин оюңуз бир гана өзүңүздү жарыялоо эмес, кыргыз поэзиясын жайылтуу экен. Ушул оюңуз аябай жакты. Дагы кыргыз поэзиясын бүткүл ааламга жеткирип жүрүңүз, калемиңиз күчөй берсин. Жана бүгүнкү өткөзө турган поэзия кечеңиз бир өзгөчө, сонун бир дем бере турган деңгээлде өтсүн. Чоң рахмат. Сиздерди дагы күтөм. Ыраазычылык билдиребиз. Таңкы маанайды ушунчалык бир лирикалуу кылып бергениңиз үчүн. Жаш акын Айгерим Кожобекова болду. Биз программаны улантабыз. Кеттик.